Кыялымда Кыргызстан Жалал Абад жаштар форумунун негизинде мына Манас шаарында Акылман Ордо интеллектуалдык оюн өткөрүлүп атат. Бул оюндун негизги максаты ушу жаш адистерди жана жаштар арасында интеллектуалдык жактан билим берүүсүн жана квалификациялык жактан жогорулатууну жана билим деңгээлин өнүктүрүүгө, ошондой эле ушу билим жаатындагы дараметин сыноо иретинде, анан экинчиден дагы ушу жаштар бири бири менен таанышып, пикир алышып, бул мындайча айтканда нетворкинг да. Акылман Ордонун учурда Манас шаар боюнча катышуучулар бул баардык Манас шаарында жайгашкан орто мектептердин жаш мугалимдери жана жогорку класстын окуучулары катышууда. Ушу эки этаптан, биринчиси жаш мугалимдер үчүн, экинчиси окуучулар үчүн. Негизги ушу иш-чаранын алкагында мына 200дөн ашык жаштар катышып, өзүнүн билим деңгээлин сынашат. Анан бул Акылман Ордо интеллектуалдык оюнда Акчалай байге каралган, анан кызыктыруучу бийликтер менен камсыздалат да. Бүгүн мына ушу Манас шаарында жакшы иш-чара болуп турат. Акылман Ордо муну жаштар кыймылы менен биз Евразия Кыргызстан фонду биргеликте жасап атабыз. Бул жакта темалар бул Кыргызстандын тарыхы, маданияты жана баягы ой жүгүртүүсүн кеңейтүүчү темалар берилген. Анткени бул биз чогултуп алган негизги мугалимдер бул жаш мугалимдер да. Анан жаш мугалимдер өзүлөр билесиздер, азыр балдар менен көп иштешет. Ал балдардын келечегине бул абдан чоң бир орусча айтканда багаж болот. Ошо бүгүн жеңүүчүлөрдү бүгүн эле аныктап, алардын өзүнүн орундары берилет.